Талант Бөженов Муратбек Субагачоев атындагы балдар лицейинин 10 классынын окуучусу. Учурда кышкы каникулун табият коюнда чана тебүү менен өткөрүүдө. Өзү күрөш менен машыккандыктан дайым ден соолугуна кам көрүүнү адатка айланткан. Мындан сырткары уюлдук телефондун зыяндуулугунан алыс болуу үчүн муз тебүүгө көбүрөөк басым жасап жатканын кошумчалайт. Телефон деген неме чыкпады, маселеч. Ошол менен көп эле окуучулардын отуруп телефонду карайт да. Ошону мен кичине мындай четке жылдырайын деп, көңүлдүү өткөзөйүн деп каникулдарда ошол келгем. Ал эми жанайым эс алуу күндөрүн Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада өткөрүүдө. Келечекте мыкты мугалим болом деген ал кыргыз жазуучуларынын өмүр баяндарын, чыгармаларын окуудан тажабайт. Мындан сырткары кагаздан жана шуруудан түрдүү кереметтерди жаратуу менен алек. Ушул каникулдарда ушул китепканага келип, китеп окуп кетип, мастер-класстарды биякта өтүп атат, күл жазап, монтип чие жасайбыз, монтип мисир жасап үйрөнүп атабыз. Биякта көптөгөн түрлүү кызыктуу китептер бар, ошолорду окуп атабыз. Каармандар өңдүү кышкы каникулун пайдалуу өткөрүүнү каалап китепканага келген өспүрүмдөрдүн санарбын. Алар бул жайда түрдүү багыттагы китептерди таба алат. Ошондой эле акысыз интернетке туташуу мүмкүнчүлүгү бар. Учурда ушул маалымат камсыз кылуу максатында бизде китеп фондубуз 32.000 тегерегинде китеп фондубуз топтолгон. Балдар үчүн адабияттар булар. Акыркы учурларда ошо биздин фондубуз улам жыл сайын жаңылануу үстүндө болуп атат. Жыл жаңыры арасында эле бизге USAID эл аралык уюм тарабынан 1000ден ашык нуска адабият белекке берилди. Бул китептер негизинен кенже курактагы балдардын окууга болгон кызыгуусун ойготуу, окуу жөндөмүн көнүктүрүү максатында багытталган китептер. Маалымат иретинде айтсак, учурда облустун көпчүлүк аймактарында эс алууга ылайыкталып жасалган муз аянттары уюштурулган. Ал эми мектеп окуучуларынын кышкы каникулу 16 январда аяктайт. Жипара Насырова, Жеңиш Абдулдаев, Нарын жаңылыктары.